Бул текчелердеги китептер жаңы жарык көргөн. Мында кыргыз элик кылымдар бою жыйнаган баалуулуктар, көнөрбөс мурастар орун алган. Арасында макал лакаптар, лирикалык, дидактикалык, эпикалык чыгармалар, эпостор, кыргыз классиктеринин эмгектери, сөздүктөр бар. Мындай ополтоодой болгон эмгектер мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасынын алкагында басылып чыккан. Жалпысынан Улуттук илимдер академиясы эле 2,5 жыл ичинде 100дөн ашуун аталыштагы китептерди окурмандарга тартуулады. 70-80 жыл сакталып турган эмгектер Сагынбай Орозбаковдун, Саакбай Каралаевдин, Мамбет Чокморовдун, Тоголок Молдонун, Жаңыбай Кожековдун, Молдобасан Мусулманкуловдун, Акмындыр Смендеевдин, Багыш Сазановдун Манас эпосунун 3 жылдыктери жарык көрдү да. Президентибиз Алмазбек Шарсенович ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө чоң көңүл бурду да. Ал болбосо бул эгемендиктен бери жазуучулардын дагы, акындардын дагы, мурастарыбыздагы такыры чыкпай калган да. Кыргыз тилин кеңири жайылтып, аны заманбап усулда балдарга үйрөтүү үчүн Билим берүү жана Илим министрлиги дагы 89 аталыштагы 83 миңден ашуун нускада окуу методикалык китептерин басып чыгарган. Азыр алар өлкө боюнча бардык мектеп жана бала бакчаларга берилди. Буга чейин иштеп келген методдор бүгүнкү күндө өзүн актабай калды. Башкача айтканда, тагыраак айтканда, грамматика менен чектелүү. Ошондой эле баягы текстти түшүнүп-түшүнбөй эле, ырларды түшүнүп-түшүнбөй эле айтып берүү менен биз окуучуларды кыргыз тилине үйрөтө албастыгыбызды турмуш өзү тастыктап көрсөтүп турат. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө сыртка чыкканда, турмушта, практикада балдар ушул кыргыз тилин колдоно ала тургандай деңгээлге жетишүү үчүн коммуникативдик ыкмага өтүшүбүз керек. Учурда ааламдашуу процесси жүрүп жаткан кезде мамлекеттик тил дүйнөлүк желиде дагы кулачын жайды. Жаңы жарык көргөн кыргыз тилиндеги бардык китептердин электрондук вариантын интернеттен табууга болот. Ошондой эле Википедияга ушул тапта 66 миңден ашык сөз кирди. Эркин энциклопедия Википедияга 66 миңден ашык сөз кирди, түшүнүк кирди. Бул чоң жетишкендик. Муну ишке ашыруу боюнча мамлекеттик тил комиссиясы атайын тендер өткөрүп, ошондон утуп чыккан фирмалар бул маселени ишке ашырышты. Соңку жылдары мамлекеттик кызматкерлерге дагы кыргыз тилин үйрөтүү үчүн окутуу борборлору ачылып, аттестация өткөрүлүп келет. Анткени 2018 жылга чейин эне тилдүүлөр профессионалдуу, ал эми калгандары кыргыз тилинде эркин сүйлөөлөрү зарыл. Баса улуттук программанын алгачкы баскычында мамлекеттик кызматкерлердин кыргыз тилди билүү деңгээлин аныктоочу Кыргызтест системасы ишке кирген. Бул система аркылуу жакын эле президенттикке талапкерлигин көрсөткөн жарандар алгачкы жолу сынак тапшырышканы белгилүү. Ал эми иш кагаздарын кыргыз тилине өткөрүү талабы да акырындык менен жөнгө салынууда. Мамлекеттик тил комиссиясы мониторинг жүргүзүп, айрым министрликтер 70-80, кээ бир ведомстволор 15%га чейин бул талапты аткарып жатканы аныкталган. Улуттук программага ылайык 2020 жылга чейин мекемелердин бардыгы кагаз иштерин кыргыз тилине өткөрүшү керек. Бүгүнкү күндө бийликтин бардык бутактарында, аткаруу бийлигинде, сот бийлигинде, мыйзам чыгаруу бийлигинде кыргыз тили кадимкидей канатын жайып баратат. Проблемалар бар, аны ачык айтыш керек. Анткени жанагындай олуттуу, салмактуу документтерди, иш кагаздарын түзөлө мамлекеттик тилге оодарып чыгаруу абдан убакыт талап кылат экен. Анткени адистерибиз даяр болбой атат. Мезгил ошондой болгон. Программа боюнча 2020 жылга кыргыз тили илимий билим берүү деңгээлинде калыптанып, мамлекеттик тилде теле берүүлөр жана басылмалардын саны артуусу керек. Бирок ошентсе да, эне тилдин эгемендүү өлкөдө өсүп өнүгүү жүгөн ноктосу элдин өзүнүн колунда дешет адистер. Чынара Нурсейитова, Кайнар Ормонов, ЛТР Бишкек.